Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Keçi kanalının katılımcıları. 21 август 2023 жыл Жалабат Сузак районуна караштуу Акбаш Спасовка айылына келдик. Бул жерде сиздерге ар дайым чыгып жүргөн жакшы жылкыларды таап келип, өз ээлерине берип жүргөн Дүйшөн агабыздын үйүнө келип калдык. Эми бул кезектеги атты сиздерге тааныштырып көрсөтөбүз. Жакшы аттардын бири келип калды деди. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Дүйшөн ака кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аллага шүгүр өзүң. Тынчсыз? Жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы ат келип калды дедиңиз. Эми бул аттан маалымат берип өтөлү. Бул өзү жакшы ат экен. Бул азыр ат түшүп алып сүйлөп берейинчи, жакшылап маалыматын берип, бул ат биздин көрүүчүлөрүбүзгө тааныштырып айтсаңыз. Ат көмүшү. Менче ушул жашыл аттай көрүнөт, Бул жылы 2018 жыл кулунда бучу. 2018 жыл кулун. Ушун азыркы убакта 5 жашар болуп калат, Ооба. Экасы. Инеси российский, атасы кыргыз жылкысы экен. Бир менин үкөлөрүм, инилерим алды эле. Үй алышкан анан. Бул жай менен жаз кечүүдө жүрүп келдик. Жай менен жаз кечүүдө жүрдүк, бир жайлоонун улактарына чабылды. Кыйла жышылтып, кыйла неме кылып коюшту. Булар катуу семиз маалында неме болду эле. Алар эми азыр кыйла сууп, атты үйрөтүп, башын неме болуп, жакшы болуп калды. Эки булакка чабышты, жакшы дешти го. Мен көрбөдүм кам. Демек, бул жакта туулуп, бул жакта тарбияланып, бул жактын улагына үйрөнгөн аттардын бири экен да. Кыргызстандын. Өзү мындай көрүнүштөрү жоон жолпусунан чоң аттардын бири экен. Бойлору канча чыгып калат экен? Бою кам билбейм ошо. 1.65-тин тегереги чыгат. 1.65-тин тегереги, көз сене менен айтканда. 1.65-тен жогорураак болушу мүмкүн, 65-тин өзү болушу мүмкүн. Метрим жок беле? Азыр метрди жазма албай калыптын. Сиздерге эми көз сене менен айтып жатабыз. Мингенде чапканда кандай экен эми улактары? Реакциялар да күчтүү экен. Жаныбар. Өзүн алып жүргөндөрү жакшы экен, жеңил. Ооздору дагы жумшак экен, элпек десек дагы болуштай. Ооздорун алып үст жагы жакшы. Мүмкүнлөрү үйдө түштүк кыйла. Жаныбар башты көтөрүп, топтордо жүргөндө жакшы экен да. Буну ушул ортодо эле жана аркага деп чабып атышат го улакка, ошого минсе болчу да экен. Эми мен өз оюмду айтып жатам. Биздин көрүүчүлөр өздөрү дагы көрүп бир сындап айтышар. Эми бир-эки чапсак кандай болот буну? Бул азыр тоодон келди, чарчап неме болуп турат. Тоодон келген экен, тоодо экен бул алып камам кичине жылкы издеп катуу минип коюптур. Чачап калыптыр да жаныбар. Бир аз өзүнө келтирип, жакшылап минип туруп анан калагандай бир чабам деңизчи. Өзү жооштугу кандай болду экен? Така тургандары? Жоош деди го экен бул. Жоош өтө жоош дейт. Ошо эле жоош жаныбар. Ден соолуктары баары эле жакшы, мыкты эле көрүнүп турат. Эми кимде-ким алам деген болсо өзү жакындан келип, жакшылап көрүп, минип көрүп алсаңыздар дагы болот экен. Демек сиздерге кыскача маалыматын берет экенбиз, эми? Жаныбар. Менче ушул жайлоодо улакта чабылганда жакшы эле ортодо жүргөндөй го. Ошо. Көрүнүшүнө караганда, өзүн алып жүргөнүнө караганда. Эми бунун баасын айтыңызчы, баасын канча дейсиз? Баасы укам кыйла эле неме пул калды эле. Бул азыр эми баасы $7.000, $7.000. Долларга 7.000 деп атасы. Сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $7.000 коюлуп жатат экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот албетте. Айтылган баага сатылбайт. Келишесиздер кимге ушул ат өзүнө жакшы көңүлүнө туура келе турган болсо, көрүңүздөр. Келиңиздер. Атты жакындан бири көрүп, минип көргөн башка болуш керек андыктан. Сиздерге Жалабат жергесинен бир аттан маалымат берип көрсөттүк. Сиздерде да ушундай сатылуучу
жылкылар болсо, кыймылсыз өмөлүк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.